Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн апта Борбор калабызда тартип бузган айдоочулар көптү кылышты. Массалуу айдашпаса да, одону жол тартиптерин бузуп, кооптуу жагдай жаратышып, ал эми колго түшүп калып, ызы-чуусун салышып тынчышкан жок. Жардамга чакыргандарынан да пайда чыккан жок. Айта кетсек, мындай окуялардын ар бири болбосо да, ар бир экинчиси эртеси биздин чыгармачыл топко да чалып, теледен көрсөтпө деп жалдырагандарын айтарыбыз. Мындан да пайда жок. Анткени бай болосуң, кедей болосуң, ортодо тааныш болосуң, же тууган болосуң, мыйзам баарына бир. Машину. Давайте вот так. Тарткой, например, да? Полный тарткой. Ну, пьяный буянит тут. Не подчиняется? Не, все починили, всем требованиям подчинились. Я специально, чтобы пьяный не быть, я передал братишке этот. У него права, оказывается, он в машине потерял, потом предъявил права. Все как положено, имеет право. Права у инспектора ГАИ. Техпаспорт ГАИ. Права он потом предъявил, в машине осталось. Мы искали, права предъявили. Нет, не час, буквально 15 минут. Нет, домой поехал ты, а домой... Я домой не ездил никуда. Оказывается, мы искали права. Шектүү бараткан унааны жол кайгыл милициясы токтотуп текшерүүгө алат. Ичиндеги унаа ээси мас, ал эми айдоочусу соо болуп чыгат. Бирок айдоочулук көлүгү жок чыгат. Тартипке ылайык анан айып унаа токтотуучу жайга жеткирели десе, баш ийбестик көрсөтүшүп ызы-чуу салышат. 1 саатка узаган ызы-чуу учурунда унаа ээси инисин айдоочулук көлүгүндө үйүнөн алып келет. Албетте бул жакка келип алган соң көлүгү унаада деле болчу деп жомогун баштайт. Бирок иниси алдай албай коет. Я передал тебе ключи. Меня ночью вызвал брат. Попросил позвонить. Я выпил чуть-чуть. Он выпил. Сейчас, секунду, он говорит. Я приехал, забрал машину. Меня на повороте остановили ДПСники. И я не нашел свои права. Вот. Потом через некоторое время, через 15 минут. Они нашлись эти права. Нашлись, ну, привезли. Не привезли, нашлись эти права. Азыр мынтип алдаса да тынч сүйлөп жаткандары менен буга чейин ызы-чуунун баарын салышкан. Кайгылчылар өздөрү тартып алган тасмада унааны жүктөп кеткени келген эвакуатордун айдоочусу менен мушташканын да жетишкен. Маселени ордунан чечебиз, унаама тийбе деп урушту баштап, акыры эвакуатор айдоочусунун башын жарып тим болушкан. Санжар, едь за правами, такси возьми, едь. Ключи минуту, братан. Заңына ключ калдым, он тартып калды. Да. Иди едь за правами. Привези, покажи им, поедешь потом, свободно. Урматтуу күн, пассажир. Оң ключин бериңиз, заңына ключин Я не сурай знаю, алыңыз. братан, кто ты, Вот он приедет, он тебя заберет. Сейчас тебе предъявим права. Тебе за права же говоришь, правильно? Я же не за рулем. Я же не за рулем. Братишка без прав ехал он. Где его права? Братишка сейчас права тебе где предъявит. С собой нету прав? Он почему водит без прав? Он не водит, не ключ без прав. машина, ключ ключ. Жаңара алдың, тарпадың сени. Хорошо, ключ едь за правами. Привези, иди едь. Я его не отпускаю. Иди вон, такси, едь за правами. Едь за такси, едь за правами. Все хорошо. Я в юроделе МЧС, пожарник. Я пожарник. Если вы никакого уважения к пожарному отделу, братан, это мой братишка. Я его попросил довести машину. Хорошо, нет, я вот честно, я в ГОПе работаю, я сейчас это все понимаю. Где ты работаешь? В ГОПе, не штатник. В ГОПе? Да. Кем ты там работаешь? Не штатник. Не штатник? Есть у тебя удостоверение? Удостоверения нету. Нет? Потому что мне на удостоверение алсам, меня ночью могут разбудить и призвать. А я просто им помогаю. Мен финтехта 3-й курс. Я вот после финтеха буша собираюсь уже документы кстати. На этой неделе уже дал Первомайский РОВД. Я там написал заявление, окей, пожалуйста. Будущий коллега, поймите, пожалуйста. Эргек себе, сука, терпила, иди сюда, пизденыш, иди сюда,
Я мальчик по вызову, иди сюда, нахуй. Что такое? Не че тянешь, Дим, айдатқан қойып қойсам, мен ашып қойсам, нейтралка қойып қойсам, азыр. Естіге дөйт ал, мас көрдім диян, естіге Мынтип бир заматта чечиле турган маселе бир топ козап башы жарылган эвакуатор айдоочусуна ордуна тез жардам кызматы чакыртылган. Албетте, бул жактан да биздин чыгармачылык топко ал эвакуатор айдоочусуна эмес эле ага кол салганды баштады. Потом вот неизвестный мужчина вот с этой машины, мы ему говорим, все, мы уже вот предъявили права, все это, отмени. Он на меня напал, говорит, я что, просто так вожу или что, я не понял. Елеуле машинадан күчтүү жулуп качып кетти машина. Анан биз портал чакырдык. Портал менен жүктөп кетип атабыз. Портал жүктөгөндөн кийин 1 сааттан кийин келди. Где-то 1 саатка чукул 40 минут где-то ошондой калды. Байкеси келди, ишолган байкеси келип, бул жакта эвакуатордун жүктөп аткан малдарга асылып килди. Кандай болгон күнүдө эвакуатор айдоочусуна дарыгерлер ордунан биринчи жардамын көрсөтүшүп, андан ары башын тиккени ооруканага алып кетишти. Ал эми анын жардамчысы бейбаш айдоочулардын унаасын жүктөп алып, тийиштүү жайга алып кетти. Таксист балдар айтып калды, могу жакта акыс деп машинеси жүрөт. Айдоочусу то ли мындай текшерип койгулачы, ошо мындай башкача эме болот, айдаганы башкача деп айтып калды таксисттер. Биз келген учурда Honda Step ак машинесин токтоттук. Токтотуп текшерген учурда айдоочунун 97-сиңдики кылган экен айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок экен. Андан кийин портал кызматын чакырып, портал менен алып келдик бул жака. Документи правасы жок деп. Унаасы тийиштүү жайга жеткирилген соң эвакуатор айдоочусунун башын жарган шектүү аймактык ички иштер башкармалыгына жеткирилип, тергөөчүнүн колуна тапшырылды. Мындан ары ал эмнени ойлоп табат, же эмне аракет көрөт, аны тергөө териштирет. Данная машина, то есть затонирована полностью, лоб. Лобовое стекло, 2 боковых стекла затонировано. То есть при остановке соответствующих разрешений на тонировку не имеется, а также не имеется документов, предусмотренных правилами дорожного движения по статье 244. То есть полностью затонировано при остановке, документы не предоставляют и Неподчинение идет, да, неподчинение идет. То есть не подчиняется нашим законным требованиям предоставить документы и проехать на штрафстоянку. Бул айдоочу болсо да башы ийбегенде адатка айлантып алган көрүнөт. Унаасынын терезелери толугу менен караңгатылган экен. Жол кайгылуу милициясы аны текшерүүгө алганда тийиштүү уруксат кагаздары да жок болуп чыгат. Ал эми айдоочулук көлүгү убактылуу болгондуктан тартипке ылайык унаасы айып-унаа жайга жеткирилмей болот. Албетте бала муну угуп алып, унаа ачкычын катып алат. Анысы аз келгенсип эрке бала ар кимден жардам издеп баштайт. Чалган чоңдордун бири жакшы эле инспектор менен сүйлөшүү аракетин көрөт. Бирок бул аракети текке кетет. Мен сүйлөшө албайм, мага жок десеңиз анда мен кете берем. Телефондон жок десеңиз. Жок, мен сүйлөшө албайм да. Сүйлөшө албайм деп коет. Ал кимге берип атасыз? Биякта тартып атат көрүп атасыз. Сүйлөшө албайм деп коет. Мына громкостька койдум, сүйлөй берсеңиз. Документы курчун бар. Алло. Сүйлөшпөйт атпайбы? Машина ключун берип койсузбу? Документтин ключун. Берем. Болуңуз эми булган бир адам. Ара чолууда жардам берем деп белгисиз аты жөнүн айткысы келбеген жаш кыз жетип келди. Атын айтпай өзүн юрист деп тааныштырган кайгылуучуларды суракка алуу аракетин көрдү. Бирок жаш кызга баарын түшүндүрүп берип, ордуна коюп коюшту. В рамках закона. Что тут? В рамках закона. Тросом, залдырап, күлүчүн бербей. Тияк подружкаңыз болобу? Подружкаларыңыз кайтыңыз, күлүчүн берсин машинаны. Эми күлүчүн алып алып. Енді шақырғаннан кейін келіп қалды керек, а то законға бақшиш керек па? Сіз қайықты юристсіз? Бішкекте эле тартып алып мен жоқ. Бұл жақта эмне келдіңіз дедім? Юрист кыздын ал жетпей эмне кыларын билбей кетип калды. Ордуна башкалары келди. Аларда аты жөндөрүн айтпай инспектор менен сүйлөшүү аракеттерин көрүп жатышты. Бирок алардын да сөздөр өтпөй кетип калышты. Айласы кеткен бала анан ачкычын да берип, унаа тез эле тийиштүү жайга жеткирилди.
1986 жылы туулган Чыңгыз Жумагулов буга чейин да ушул эле тартип бузуу менен колго түшүп, убактылуу айдоочулук күбөлүккө ээ болуптур. Анан бул кемчилигин жок кылуунун ордуна ошол бойдон жүрүп алган экен. Эми мынтип кайра колго түшүп, тийиштүү жазасын алып жатат. Бирок айыпына токтотуучу жайга келген соң да тынчып калбай, инспектор протоколун толтургуча дагы бир ирет чоң жерде иштеген тааныштарына чалып көрдү. Чыңгызга бул түнү эч ким жардам бере албады. Кымбат баалуу унаасы тийиштүү жакта калып, өзү үйүнө кете берди. Биз дагы бул баланы мындан кийин мыйзамды сыйлай жүрөт деген ниетте өз ишибизди улантып кете бердик. Өткөн аптанын дагы бир окуясы Борбор калабыздын дүкөндөрүнүн биринде болгон. Түн ортосунда жаш балдар кирип барып, кароолчусун сабап кассада отурган боюнда бар кызга кол көтөрүшкөн. Жаш балдар өздөрүнүн жоопкерчиликтен оңой качабыз деп ойлошконбу, айтор бир топко чейин ордуна келген тартип сакчылары менен да араздашып, бир канча жолу качып кетүү аракетин көрүштү. Бирок бул аракеттер текке кетип, бардык шектүүлөр тийиштүү жайга жеткирилген. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ да болуп келди. Не кури здесь. Я курил, что ли, Баги? Ну что? Вот так можно поставить? В данный момент я официально подозреваюсь в чем? Вот его тоже подсвети. Да. Подожди. Подсвети. Не трогай никто камеру, тише. Мынтип бири дүкөн ичине кирип алып, тамеки чегемдеп, экинчиси ордунан тартип сакчылар териштиргиче кетип калам деп, анан кетпе деген буйрукка чөнтөк телефонун алып чыгып алып, тартип сакчы менен селфи кылып жаткан балдар жана достору ашып кетсе мындан жарым сааттай мурда эле Народный дүкөнүнө кирип алып урушту башташкан. Окуянын негизги шектүүсү бул жактан да тартип сакчылар келсе да тынчып калган жок. Качып бараткан жеринен кармап келишсе, ага нааразы болуп кыйкырыгын баштаган. Тише, руки убери. Тебе акын жөн тургун. Лично к тебе заявление есть, понимаешь? Нет, хорошо, ко мне есть. А ты куда хочешь уйти? Я никуда не ухожу, я никуда не ухожу. Он меня дергает. Как дергает? Ты вот туда уходишь, уважаемый, вот. Стань. Я стою, я что, сижу что ли? Я лежу что ли? Я стою конкретно. Куда я ухожу? Куда я убегаю? Бирөөсү мынтип ызычу салып алак сыткыча, экинчиси кетип калайын деп иши кылып бир топко чейин мышык чычкан ойношту. Айтсак балдар жоңгана мынтип качып кутулуу эмес, коркутууда аракетин көрүшкөн. Көрсө буга чейин тартип сакчылары менен селфи кылып жаткан жаш бала буга чейин келип алып дүкөндүн кызматкерлерине кызматтык күбөлүгү жок эле Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгында иштейм деп коркутуптур. Албетте кичинекей жаш балага эч ким ишенбей, кызматкер имиш бат эле мынтип ызычу салгандардын бирине айланган. Түнү эки алкаш келди, бирөөсү орус, бирөөсү кыргыз. Экөө кирер менен эле сөгүн ашташты. Мен кассовый жакта жок болчумун. Бул жакта сотрудник охраны турган болчу, кирер менен эле сөгүнө башташтыр. Мен бияка кассага келип расчет кылайын десем, алар сөгүнүшүп, деги сотрудник охраны получается секирип атышты да, жаман сөздөр, матовый сөздөр менчи. Алар деле мисалы кыз турат, кыз көзүнчө сөгүнбөй деле койсо болот, ладно, под градусом экен. Сөгүнбөй деле койсо болмок да, анан кийин бирөөсү кыргызы секире баштады, получается, сотрудник охраны кол көтөрө баштады. А берки орус досу, наоборот, разделяться атса, тиги кыргыз болбой эле эметип баштады, ура баштады, экөө согуша башташты. Анан кийин экөө согуша баштагандан кийин орусу кайра, получается, экөөлөп бирөөнү саба баштагандан кийин мен карап тура албадым, аларга, получается, ортосуна кириштим. Анан бирөөсү кыргыз баласы мени түртүп башы менен бир сөздү. Бейбаш сабаган жигиттин бети башы канап, ал эми бөлүштүрөм деп таяк жеген кыздын боюнда бар экен. Мунун баарын уюштурганы буга чейин тартип сакчыларга ызычуу салып качып кетүү аракетин көргөн бала экен. Кандай болгон күнү да баары тең толук түрдө 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Айтмакчы, шектүүлөрдүн арасында бул бейбаштык кылган балдар менен чогуу жүргөн кыз дагы бар. Анысы дүкөндүн администраторуна кол салыптыр имиш. Албетте администратор дүкөндү жаап кете албагандыктан ордуна киши тапкыча келген эмес. Ал эми бул кыз анын жок экенин көрүп алып, досторунун жолун жолдоп, ал да качып кетүү аракетин көрдү. Албетте аракети текке кетти. Смысла не доходить, ее нету. Зачем тут стою? Сама. Зачем я тут стою? Ее нету. Предъявления нету.
Бул жактан анан колу кычышып, баягы 5-чи башкармалыгында иштемиш болгон жаш бала кайра келди. Бул жолкусунда биздин камерага тийишти. Колундагы алтын шакегин көрсөткүсү келдиби же эмне болду? Камераны жаап баштады. Да, мы сами выйдем. Тише, да. Ты давай без рук. Да, все, зашли. Все вот сюда зашли. Сотрудник, да, говорят? Вот сюда. Да, я сотрудник. Я сотрудник. А? Где вы работаете? Где я работаю? Да. Где снят? Работаю продавцом в Дурдом Мотор. Запчасти продаю. Запчасти продаю. Есть желание, да, покупать? У меня какие претензии? То, что ты камеру держишь, да? Чё? Ага. Говори дальше. А? То, что ты держишь камеру, да? И рукоприкладываешь ко мне. Я рукоприкладываю? Да, ты своими руками держишь меня. У меня вопрос к тебе лично. Очкарик. Какие у тебя претензии ко мне? Албетте бул сөзүнөн кийин кичинекей жаш балага камераны өчүрүп коюп бир нерсени түшүндүрүп берүү аракетин көрдүк. Урушуп коем десем унчуга албай, кайра камераны жандыргандан кийин таарынычын айтып баштады. А потом камеру вырубает и говорит то, что ты кто такой? Хочешь? Вот этот очкарик, оператор. Ты понимаешь? Вот этот очкарик. Ты видишь, что он очки носит? А? Он очки носит. Он очкарик. Жардамга анан шектүүделген кыз да келди. Камерабызды бир канча жолу чаап, мынтип тартып алгандарыбызды өчүрүп коем деп ойлоду окшойт. Бирок сиздер байкагандай эч нерсе өчпөй тартыла берген. Ты имеешь право, ты мне скажи, покажи право. Ты имеешь право снимать, ты имеешь право снимать. Покажи, который имеешь снимать. Иши кылып, иштин аягы мынтип 1-май ички иштер башкармалыгында аяктады. Шектүүлөрү дагы, жабырлануучулары дагы тергөөчүнүн колуна тапшырылып берилди. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы. Жана мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Токмок шаардык ички иштер бөлүмү 1989 жылы туулган Күнбасов Нурым Кемелевичке издөө салат. Нурым Күнбасов Токмок шаарындагы өз жашаган Бокина көчөсүндөгү 30-үйүнөн 2013 жылы 22 октябрында чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 175-180 см, дене түзүлүшү арык чырай чапжаак, чачы кара кыска, кийген кийимдери кара куртка, бутунда көк кроссовка, ак белгилер менен. Көрүп билгендер болсо, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөмөт күзөтүнө 03138 63102 же болбосо 0556 48-84-86 телефондоруна чалыңыздар. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1987 жылы туулган Астроверхов Максим Сергеевичке издөө салат. Белгилери: бою 165 см, дене түзүлүшү орточо, толмоч, чачы кара күрөң. Өзгөчө белгилери: сол бутунан тизеден ылдый протез, сылтып басат, биринчи топтогу майып. Көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө 43-28-15 же болбосо 0557-20-12-68 0790-56-11 телефондоруна чалыңыздар. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1982 жылы туулган Мухаммеджанова Тахмина изделет. Белгилери: бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара узун, сол бетинде меңи бар. Кийген кийимдери көк түстөгү кышкы куртка, бутунда кара түстөгү такасы бар жеңил өтүк. Тахмина Мухаммеджанованы көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмү 43-28-15 же болбосо 0550-10-28-72 телефондоруна чалууңуздарды өтүнөбүз. 1983 жылы туулган Ырсалиева Гуляим Абдиевна издөөгө алынат. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүндө Гуляим Ырсалиева 2015 жылдын 15 июлунан тартып дайынсыз. Белгилери: бою 160-165 см, дене түзүлүшү толмочураак, чачы кара узун, кийген кийими жай мезгилине ылайык.
Көрүп билгендер болсо, Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 43 28 15 же болбосо 0550 10 28 72 0551 10 28 05 телефондоруна байланышыңыздар. Бишкек шаарынын тургуну 1999 жылы туулган Мерим Бекжанова 2015 жылдын октябрь айынан бери дайынсыз. Бою 154-156 сантиметр, чачы көздөрү кара, кийген кийими кызыл жеңи бар спорт куртка, көк джинсы, бутунда кызыл жеңил балетка. Көрүп билгендер 43 28 15 0790 56 11 0557 20 12 68 телефондоруна кабарлап койсоңуздар болот. Эсерге салсак, ТВ айыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.